Бишкекте 3 жаштагы кыз тишин дарылоо учурунда көз жумду. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын медициналык борборунда 3 жаштагы кыз көз жумду. Бул маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлиги тастыктады. Кыздын атасынын айтымында жекеменчик Дентомак клиникасына кайрылышкан. Бардык анализ текшерилгенден кийин 4 тишти тазалоо чечими кабыл алынган. Дарыгер 18 декабрда КММанын медициналык борборуна чакырганынан барышкан. Ал жерден кызымды операциялык блокко алып кетип бизди киргизишкен жок. Бизге стерилдүү аймак экенин, ал жерде 4 сааттан ашык боло турганын айтышты. Саат 5ке жакындап калганда тынчсыздана баштадык. Дарыгер 40 мүнөттөн кийин аяктай турганын айтты. Саат 6 болуп калганда бардык дарыгерлер жандандыруу бөлүмүнө чуркап кетишти. Болжол менен 10 мүнөттөй болуп, андан кийин дарыгерлер менен кошо чыккан тиш дарыгер кызыбыздын жүрөгү токтоп калганын айтты, дейт кыздын атасы. Ушун жазап бүтүп калганды эсем, жүрөгү токтоп калды деп айтты ошол жерде. Кантип токтоп калды? Кандайча токтоп калат десем? Бул окуяны териштирүү үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги комиссия түздү. Жабырлануучулар кайрылган тиш дарылоочу жай убактылуу жабылды. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, укук коргоо органдары иштеп жатат.